Балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыз кыргыз тил сабагы. Темабыз кызматчы сөздөр. Сабагыбыздын максаты кызматчы сөздөр боюнча кеңири түшүнүк алабыз. Көнүгүүлөрдү иштөө менен бирге туура жана сулуу жазабыз. Бири-бирибизди сыйлайбыз жана ошондой эле кызматчы сөздөрдү турмушта колдоно алсак анда биз максатыбызга жетебиз деп айта аламын. Силер бул жерден көрүп турасыңар балдар, фигураларды. Бул фигуралардын өзүнүн кызмат орду бар. Булар баары падышага кызмат кылат. Ал эми өз алдынча турганда эч кандай күчкө ээ эмес. Демек биздин бүгүнкү темабыз дагы мына ошого байланыштуу кызматчы сөздөр болуп эсептелет. Кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөр 3 топко бөлүнөрүн биз билебиз балдар. Маани берүүчү сөз түркүмдөр, кызматчы сөз түркүмдөр жана ошондой эле өзгөчө сөз түркүмдөрү. Буларга кайсылар кирет? Маани берүүчү сөз түркүмдөргө зат атооч, сан атооч, тактооч, этиш, сын атооч жана ошондой эле ат атооч. Ал эми кызматчы сөз түркүмдөрү жандооштор, бөлүкчөлөр, байламтылар жана мадал сөздөр. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөргө сырдык сөздөр жана тууран сөздөр кирип кетет. Мына ушул кызматчы сөздөрдөн балдар, булар өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен кошо айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Мисалга алсак балдар, китеп бул биздин билим алуубуз үчүн колдонулган окуу куралы болуп эсептелет. Мунун лексикалык мааниси бар. Ал эми кызматчы сөздөрдөгү сөздөр булар өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ эмес. Мисалы жандооштор, алар да өз алдынча турганда лексикалык бир маанини билдире албаган, сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштыруу үчүн кызмат кылган же аларга кошумча маани берген кызматчы сөздөр жандооштор деп аталат. Мисалы, Асанга караганда Үсөн жакшы окуйт. Бул жерде караганда деген сөзүбүз жандооч, ал Асан деген сөздү жандап жасап Асан деген сөзгө барыш жөнөмөн мүчөсү улануу менен бирге жасалды. Балдар, силерге тема түшүнүктүү болгон болсо, анда үй жумушун алсаңар болот. 222 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул жерде эгерде силерге тема түшүнүктүү болгон болсо дейт, көчүрүп жазып, жандооштордун астына сызабыз. Эмне үчүн кызматчы сөз экенин түшүндүрөбүз жана ошондой эле жандоошторго кандай сөздөр кирерин аныктамасын айтып берет экенбиз. Балдар, силерге тема түшүнүктүү болдубу? Анда көнүгүүлөрдү иштеп мага жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта калгыла.